шаар тургундары бир топ күнгө чейин суусуз калууда. 14 чакырым шагыл жол, 6 чакырым асфальт. Суу сактагыч куруу зарылдыгы бар деп эсептеймин. Калктын көкөйүндө турган негизги көйгөйлөр актуалдуу социалдык саясий багыттар, адам укуктары боюнча эркин пикирин билдирүүгө, сын пикирлерди айтууга жана көйгөйлөрдү чечүүчү сунуштарды берүүгө мүмкүн болгон аянтча учурда элдик курултай болуп калды. Бул жолу өткөн 3-чү элдик курултайга өлкөнүн бардык региондорунан, чет элде жүргөн мигранттардан жана этностук өкүлчүлүктөрдөн жалпы 700 делегат келген. Бийликтин эл менен ачык диалогу учурдагы көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, келечекте бирге курууга карата умтулган ар бирибиздин жарандык аң сезимибиздин далили. Бүгүнкү жана келечектүү улуу жетишкендиктер, ийгиликтер жеңил эле келе калбастыгын, аны туруктуу аракеттерибиз, тандообуз жана коомго кошкон салуубуз менен бирге курарыбызды түшүнүү өтө маанилүү. Мамлекеттик бийликтин ишмердүүлүгүн сандар көрсөтөт. Акыркы 4 жылда мамлекеттин экономикасы 2,5 эсеге көбөйгөн жана бул чек эмес. Келерки жылы бул көрсөткүчтү дагы да көбөйтүүнү көздөп жатышат. Ал эми мамлекеттик бюджетти 700 миллиард сомго жеткирүү күтүлүүдө. Ал үчүн завод-фабрикалар, ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүүдө. Тиш чокугуч дагы чыгара албаган Кыргызстанда алгачкы жолу ноутбук жана автоунаалар чогултула баштады. Коррупция менен күрөш аеосуз уланып жатканында белгилеп кетели. Коопсуздукту жана тартиптүү камсыз кылуу мамлекеттин туруктуулугунун жана өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө көрүнүктүү ийгиликтерге жетүүдө. Коррупция бул мамлекеттин ички өзөгүн бузган, жарандарыбыздын бийликке болгон ишенимин ажыраткан жана экономикалык өсүштү алсыраткан оору жана өнүгүүнүн душманы. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганбыз. Ал күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бермекчи. Кадырман эл журт, урматтуу делегаттар, бирок сиздердин колдооңуздарсыз коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Коррупцияны жок кылыш ар бир кыргызстандыктын милдети. Ошондуктан милдеттүү түрдө колдоп турушуңуздар керек. Коррупция менен күрөштүн алгачкы этабында орун алган кармоолор жана камоолор өлкөдө резонанстуу окуяга айланды. Өлкөнүн региондорунда, айыл аймактарында эле эмес, эл алдында кадыры бийик чиновниктер саясий дөшаалардын кармалганы да чуу жаратты. Алардын арасында жакында эле салык кызматынын жетекчиси, анын орун басары жана башка кызматкерлер да кармалды. Эч кандай жеңилдиктер эч кимге берилбейт. Если кимдир бирөө мыйзамды бузса, если кимдир бирөө мамлекеттик мүлккө кол салса, кимдир бирөө элдин бюджеттин кол салса, баарын жазага тартабыз. Ким болуп кетсе дагы, ал президенттин жакыны болобу, менин жакыным болобу. Атайын кызмат мамлекеттик бийликке мыйзамсыз барууну көздөгөн саясий партияларга да мүмкүндүк берген жок. Ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш сатып алууга аракеттенген Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү кармалышкан болчу. Буга Европарламент эгемен Кыргызстандын негизги принцибине шек келтирип, тоскоол болууга да аракеттенди. Маалым болгондой, Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктарына сызданган резолюция кабыл алган. Буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дароо жообун берди. Кылмышка шектүүлөрдүн камакка алынуусунун негизги себептери: добуш сатып алуу фактылары, үгүттөөчүлөрдүн жашырылышы, эки жарандын арыздары жана партия жетекчилеринин мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар экенин көрсөткөн аудио жазуу болгон. Бул аракеттер шайлоонун жүрүшүнө таасир этип, мыйзамды бузуу коркунучун жараткан. Резолюцияда белгиленген Кыргызстандагы маалымат каражаттарына байланыштуу кылмыш иштерине токтолсок, 2024 жылдын 18 декабрында Бишкек шаардык соту 4 журналистти массалык башаламандыктарга чакырык жасаган деп таап, айыптоо өкүмүн күчүндө калтырган. Ошол эле учурда иштин башка 7 фигуранты кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган. Ошону менен бирге айыпталуучулар бул чечим боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу экенин эске салабыз. Тышкы иштер министрлиги Европарламенттин белгиленген бул резолюциясын Кыргызстандын укук коргоо органдарынын сот аткаруучуларына карата кысым көрсөтүү аракети деп баалайт. Европа парламентинин депутаттарынын диалогу күч позициясынан жүргүзүү аракеттери Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө шек келтирип, Кыргызстан менен Европа парламентинин ортосунда акыркы ондогон жылдар бою калыптанган кызматташтык жана өнүктөштүк духун бузат. Мындай пикирди Франциянын Европарламентинин депутаты Терри Мариани да
белгиледи. Биз Страсбургда отуруп алып демократиялык өлкө болгон Кыргызстандын чечимине кийлигишкенге укугубуз барбы? Темирлан Султанбековдун иши боюнча биздин колубузда эч кандай далилдер жок. Мамлекеттин суверендүүлүгүн сыйлоо башка принциптерден жогору болбошу керек. Биз башка өлкөнүн саясатына кийлигишпөө принциптерин колдонбой жатып, демократиянын жана адам укуктарынын коргоочулары болуп көрүнбөшүбүз керек. Кыргызстандагы сөз эркиндигине токтоло турган болсок, ага эч кандай чектөө жок. Буга элдик курултай мисалдардын бири болуп бере алды. Анда Асылбек Абдыкадыров аттуу делегат тарабынан бир нече басылмалардын өкүлдөрүнө сөз берүүнү сунуштады. Демилге президент жана делегаттар тарабынан колдоого алынган. Садыр Нуркожоевич кандай дейсиз? Эч каршылык жок. Зал чечет, курултай чечет. Кимди сүйлөтөбүз десеңер, трибуна силердики. Анан мыкты Сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Бийлик баштапкыдан калктын укугун коргоо аракетинде. Анын жыйынтыгында мамлекетке мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жүздөгөн жер участкалары, заводдор, базарлар, спорт комплекстери, ошондой эле социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар жана ооруканалар мамлекетке кайтарылууда. Мамлекеттик казынага түшкөн каражаттын бир да сому көзөмөлсүз калган жок. Учурда курулушу жүрүп жаткан 45 000 орундуу стадиондон тарта башка маанилүү объекттердин курулушуна жумшалууда. УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын баардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын баардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став-фонд булардын баардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз. Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргызстандагы эң маанилүү жетишкендиктердин бири эми билим алуу акысыз жүрөт. Мектептердеги ар кандай акча чогултууга, жардам катары чогултулган фонддорго тыюу салынды. Медицина тармагында унутта калган жок. Эми гемодиализ алган ар бир бейтап бөйрөк алмаштыруу операциясын акысыз жасата алат. Кыргызстан өнүгүүгө багыт алган өлкө болгон ага эч кандай тоскоолдуктар болбошу керек. Эң башкысы жалпы журт ынтымакта, жаркын келечектен үмүт үзбөй, биримдикте болушу зарыл. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.